Саламатсыңарбы достор. Biz бүгүнкү сабакты математика предметине арнамакчыбыз. Тагыраак айтканда, азыркы кырдаалга байланыштуу биз бардыгыбыз окуучуларга онлайн сабак аралыктан окутуп аткандыктан телефон жана компьютер жана планшет жана башка электрондук техникаларды жакшылап өздөштүрүшүбүз керек болуп атат. Ошого жардам болуп калабы деген максатта мен сиздерге телефондон дагы бир математикага арналган приложенияны көрсөтүп бермекчимин. Анда көңүл бурабыз. Мисал үчүн телефонду ачканда эле, баягы Play Market'ти ачканда эле мынантип ачылат дагы, бул жерге поиска геометрия деп жазабыз. Геометрия деп жазсак, мында подсказкасы чыгат. Геометрия деп издегенде көпчүлүк приложениялар булар геометриялык фигураларды эсептеп чыгара турган калькуляторго окшогон приложениялар болуп эсептелет экен. Булдун арасында мен издеп таап, бул жерде геометрия пад, мына бул өзүңүздөр көргөндөй геометрия пад деген приложенияны мен установка кылып койгом. Уже бул жакта открытты басабыз. Бул жерде биз иштеп жүргөн Рене Декарт улуу математик Рене Декарттын атына коюлган Декарттын координаталар системасы көрүп турасыздар. Координаталар системасына чийме чээрде же болбосо баягы функциянын графигин түзөрдө ушул Декарт координаталар системасы колдонулат. Биз муну кантип иштейбиз? Биз муну бул жерде толгон токой командалар турат. Чекеден бир-экиден колдонуп көрөлү. Мисалы 3 бурчтукка ичтен сызган айлананы чийип көрөлү. Биринчи элементарныйраак, бир жөнөкөйраак немени чейин түз сызыкты. Бул жерге бир чекит коебуз дагы, бул жерге бир чекит койсок, ар бир чекиттерди биз координаталарын көрүп алсак болот. Мына көздүн сүрөтүн баскан болсок, АБ түз сызыгынын координаталары, А чекитинин координаталары бул жерде 2 сантиметр 5 миллиметр боло турган болсо, 2 сантиметр 5 миллиметрге 5 сантиметр 5 миллиметр экен. Бул жерде дал ошондой жайгашып турат. X 2,5, Y 5,5. Б чекитиники болсо 8,5га 11. Бул жерде карасак, кудду ошондой эле 8,5 тушунда 11. Эми чекеден көрө берели. 3 бурчтук кааласак, тик бурчтуу 3 бурчтук кааласак, тең капталуу кааласак, тең жактуу 3 бурчтук чыгат экен. Мен сиздерге жөнөкөй эле түрдүү жактуу, башкача айтканда, тең жактуу дагы эмес, тик бурчтук дагы эмес, тең капталуу дагы эмес, жөнөкөй эле түрдүү жактуу 3 бурчтук чыга турган болсок, мына бул ар жагы ар кандай 3 жагы 3 башка 3 бурчу 3 түрлүү 3 бурчту чийип көрөйүн. Аны үчүн мына треугольник деген жазуунун өзүнө эле бир басабыз дагы. Антип биз каалаган жерден 3 чекит алабыз. Мына 3 бурчтукту, бул 3 бурчтукту мына чекиттеринен кармап туруп, мына жака бул жака жылдырып койсок да болот. Антип жылдырсак да болот. Мына көздү баскан болсок, ар бир чекитинин координатасына менен чыгарып берет. Так. Эми 4 бурчтукту басып көрөлү. 4 бурчтукту четыреугольник дейт. Бул жерде квадрат, тик бурчтук,
parallelepiped, rom жана көп бурчтуктар жана тең жактуу көп бурчтуктар болот экен. Бул жерде биз параллелограммды алайлы. Антип чекиттерди белгилесек, уже параллелограмм чийип калат экен. Биз параллелограммды мен азыр квадрат чийилип кетти. Тандалып кетти. Ал параллелограммды мына бурчунан баштап биз мындай жылдырсак болот да. Мындай жылдырсак параллелограммдын фигурасы параллелограмм бойдон кала берет. Мына көздү баскан болсок, ар биринин немеси координатасы бизге чыга берет. Ушул сыяктуу үч бурчтукка ичтен сызылган айлана, үч бурчтукка сырттан сызылган айлананы чийсек болот. Мисалы, айлана борбор чекитин коюп туруп, анан кийин радиусту койгон болсок, радиуска мындайраак эле бир жерге баса турган болсок, ошол жерге радиусу чийилип калат да, ошол эки сызык боюнча айлана чийилип калат. Эми ушул ичинде жата тургандай алып туруп, үч бурчтук чийели. Өзүңөр көргөндөй, менде үч бурчтук ичинде жатпай калды. Эми кантип жаткыралы? Көрөлү. Так. Башкадан чейт окшойм. Мындай кылып чейт турган болсок, үч бурчтукту мындай кылып чейт турган болсок, үч бурчтукка ичтен сызылган айлананы ушинтип чийип алсак болот. Мынтип чыгарып бере турган болсок, көздү баскан болсок, ар биринин координаталары чыга келет. Көңүл бурган, мен ойлойм, математиктерге кыйла жардам болот деп. Силерге да бир көрсөтүү кетүүчү нерсе, бул жерде кантип чийме чийсек болот. Так. Bizde бул жерде текст деген бар, карандаш. Бул жерде ар жерине ар кандай чиймелер чийсек болот. Жана дагы точканы баса турган болсок, бул жерде ири сызык. Ушинтип чие берсек боло берет. Мен ойлойм, математиктерге жардам болду деп. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламаттаңыздар.